Kechirim suraylı. Kecha günü bir intimak kanalından jana Oştu kanalından görüp kaldı. Baldarga köşede жүрөт şu jurnalistler. Apa sizi жакшы көрөм деген сөздү айтырып жүрөт. Жанагы сөздү көпчүлүк балдар айта албайт аты. Ошол сөзгө үйрөнгөн эмеспиз. Apa sizi жакшы көрөм деген сөздү айта албайбыз керек болсо. А сизди чоңойтконго чейин ол энеңиз канча кыйналды? Сени жакшы көрөм уулум. Путуңузга чейин бардык жериңизди өбүшкө даяр эле. Сизди жуунтуруп таранты эле. Сизди төрөлүп кыйналды эле. Бирок биз апа сизди жакшы көрөм деген сөздү айта албайтабыз. Ошол энелерибиз апа сизди жакшы көрөм, эне сизди жакшы көрөм деген сөзгө муктаж болуп үйдө турат. Барайлы барып туруп апа сизди жакшы көрөм дейличи. Ошол телеканалда бир жаш баланы көрсөттү. Жаш бала эне сизди жакшы көрөм деген сөздү айтты, ыйыла берди да. Көздөн жаш чыгып кетти. Эмне үчүн? Себеп ал жаш бала жаш мезгилинде билет энесине ошончолук муктаж экендигин. Энесин ошончолук жакшы көрөт. Бирок кичине чоңоюп калгандан кийин эле биз энебизге муктаж болбогондой жүрөбүз да. А бирок кичинелигиңизде сиз ушул жашка жеткирген ким эле? Ушул жашка сиз менен бизди келтирген ошол энемиз эмес беле? Сиз менен бизди ушул жашка чейин эртең менен мектепке барганда кийимиңизди тарап жууп сизди жөнөткөн. Келге чейин сизди күтүп турган ким эле? Ал дагы сиздин энеңиз эле. Ошол нерсенин кадырына жетейли, ошол нерсени барып туруп энелерибизден кечирим сурайлы. Жана дагы бир айтып турган нерсе, азыр мисалы бизде туулган күн дейбиз, Туулган күн кылабыз, үйдө досторубузду, башкаларыбызды чакырабыз дагы 20га чыктыңыз, 20га чыгып туруп туулган күн өткөрсөз, досторуңузду чакырасыз. Эмне үчүн? Себеп сиз ошол досторго муктаждайсыз да? Жок. 20 жыл мурун сизди ошол күнү төрөп кыйналган энеңизди дагы бүгүн дагы туулган күн кылып, дагы энеңизди кайрадан кыйнабаңыз. Ошол күнү энеңиз 11ге чейин, 12ге чейин уктабайт. Идиш жууп, башка кылып, тамак кылып. Эмне үчүн сиз ошол туулган күнүңүз күнү сизди төрөгөн энеңизди эмес, башка бир жат досторду сыйлашыңыз керек? Барып туруп ошол туулган күнүңүз күнү энеңизге барып туруп бир белек бериң. Энекем, ушул күнү сиз мени төрөпсүз, сизге ыраазымын. Менден ыраазы болуң деген сөздү барып энеңизге айтыңыз. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de der: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Anişkurli ve li valideyk." Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytты. Allah Taala жандагы bir ayat keldi. Kur'an'da geldi otan. Allah'a ibadat kıl, andan keyin enenge жақсылық kıl. Allah'a ibadat kılgandan keyin eң жақсы амал бул ата-энеге жақсылық кылуу экен. Эч бир нерседе жихадка чык, башкага чык, же башка иш кыл деген жок. Акча тап, мал дүйнө тап эмес. Ибадаттан кийинки эң жакшы нерсеңиз бул ата-энеге жакшылык кылуу. Анишкурли вали валидей. Мага шүгүр кылгын, жана ата-энеге шүгүр кылгын. Мен атам мынандай, мен эне мынандай деген сөздү айтпайлы. Ошол энебиз кандай болсо да биз менен бизди чоңойткон энебиз. Ушул жашка келтирген эне